Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүн силер менен сандарды кошууну жана кемитүүнү үйрөнөбүз. Мына балдар, бул жерде 4 түрдүү амалдар берилген жана ар биринде боштук бар. Биз ушул боштуктарды жетишпеген сандар менен толтурушубуз керек. Келгиле, бирден чыгарып көрөлү. Барабардыктын сол жагында 1 кошуу 4 бар, а бул силер билгендей 5ке барабар. Туурабы балдар? Мисалы 4 калемге дагы бир калем кошсоң, 5 калем болот. Ошентип биз бул туйутманы бүтүрдүк. Себеби 1 кошуу 4, 5ке барабар. Ал эми бул жерде болсо, 4кө канчаны кошсок, 5ке барабар болот деп жатат. Биз азыр эле 1 кошуу 4 же 4 кошуу 1, 5ке барабар экендигин аныктадык. Демек 4 кошуу 1 бул 5ке барабар. Мына балдар, силер байкагандай, барабар деген белги оң жак менен сол жактын теңдигин билдирет. Оң жактын мааниси менен сол жактын мааниси бирдей болсо, барабар болот. Кийинки теңдемеде кандайдыр бир сан кошулган 2 5ке барабар деп берилиптир. Ошондо кайсыл санга 2-ни кошсок 5ке барабар болот? Туура, 3 кошуу 2 5ке барабар. Же 3 кошулган 2-нин мааниси бул 5. Эми бул мисалды чыгарып көрөлү. Бул жерде болсо 3 кошуу боштук барабар 5. Ооба, биз билебиз, 3 кошуу 2 5ке барабар. Ошондо биз 3 кошуу 2 барабар 5ке деп жазалы. Анан да өзүбүздү текшерип көрсөк болот. Дагы да уланта берели. Азыр бизде кемитүүгө карата мисалдар бар. Анда ойлонолучу, 9 кемитүү 3 кайсыл санга барабар? Элестеткиле, менде 9 нерсе бар. Анын ичинен 3-өн алып салсам, менде 6 нерсе калат. 9 кемитүү 3 бул 6га барабар экен. Бул мисалда ондон канчаны кемитсек 6га барабар? Ошондо мен ондон кайсыл санды кемитишим керек? 6 чыгуу үчүн. Эгер ондон 4-тү кемитсем, менде 6 калат. Эми кийинки мисалды карап көрөлү. Кандайдыр бир сандан 1ди кемитсем, 6га барабар болот. Ооба, туп-туура. 7 кемитүү 1. Бул 6га барабар болот. Кийинки мисал. 8дин боштук катары берилген белгисиз бир санды кемитсек, 6га барабар болот экен. Ошондо 8ден канчаны алсак 6 калат? Эгерде 1ди алсак, 7 калат. Ал эми 2-ни алсак, 6 калат. Ошондо 8 кемитүү 2 6га барабар.